Баарыңарга салам, амансыздарбы ардактуу теле көрүүчүлөр? Учурда эң сонун кыш мезгили өзүнүн доорун сүрүп жаткан учур эмеспи? Андыктан мен сиздерге кыштын символу болгон кар туурасында эң сонун табышмак даярдап койдум. Анда эмесе жакшылап экранга жакыныраак келип угуп туруңуздар. Ардактуу көрүүчүлөр, былтыркы карды быйыл кантип тапса болот? Кызык. Былтыркы карды быйыл кантип тапса болот? Сиздер дагы жакшылап ойлонуп турбайсыздарбы? Ага чейин мен шаар тургундарынан сурап келейин. Былтыркы карды быйыл кантип тапса болот экен? Анда эмесе, менен чогуу кеттик. Сумерки укутав дома, больше ничего не случилось. Былтыркы карды эмнеден тапса, пейилден тапса болот. Мөңгүдөн тапса болот. Саламатсыңарбы кыздар? Былтыркы карды кантип тапса болот? Оңой эле суроо. Былтыркы карды кантип тапса болот? Не могу ответить. Ойлонуп көрүңүз. Келесиңиз. Эмнеге баары эле уялып калышкан го? Айымдарды араң эле тапсак, бирок аябай уялчаак кыздар экен. Эмнегедир баары эле жүздөрүн жашырып кетип калышты. Балким бирөөдөн карызы бар чыгар, билбедим дагы. Шаардан табылбайт, айылдан тапса болот. Нарын жакка барсаңыздар, ошол жактан табасыздар. Кыштай эле болот атпаса. Быйыл эми ала тоого чыгып эле таппасак мөңгүлөрдөн башка билбейм, кандай башкача ой деле жок. Былтыркы кар эрип кетти да. Кардын астын чыкып. 1-январда. Голос тихий, таинственный, где ты? Мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болгондой эле былтыркы карды быйыл кантип тапса болот деген сурообузга бир гана биздин кичинекей болгон каарманыбыздан туура жооп ала алдык. Былтыркы карды жаңы жылдын эртеси күнү эле 1-январда дароо ишке чыга калып тапса болот экен. Кызык бекен.